Арыбаңыздар, амансыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар. Сиздер менен кезектеги подкасттын чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда мен Элиза Кочкор кызы. Биз бүгүн сиздер менен кеп маданияты, туура сүйлөшүү адеби, андан сырткары тил байлыгы жана алдыдагы мамлекеттик тил күнүнө карата атайын чыгарылыштагы подкастты сунуштайлы деп турабыз. Андыктан экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы филология илимдеринин кандидаты, журналист, республикалык тил кыргыз тили коомунун вице-президенти биздин устат Нуркыз Кадырбекова. Саламатсызбы? Арбаңыздар. Кош келдиңиз, майрам куттуу болсун. Кош көрдүк, тынч болуңуздар, баары сонун. Кандай өзүңүздүн да майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Дил соолугуңуз, жан соолугуңуз кандай? Баары сонун, Кудайга шүгүр. Бүгүн сөз байлык жөнүндө сүйлөшөрүз, сиздин сурооңуздар эле билине баштады. Чоң рахмат. Анда кеп башынан болсун дейли. Биз көпчүлүк учурда туура сүйлөөгө аракет кылабыз. Сүйлөө маданиятын өздөштүрүшүбүз керек деген ойдо жүрөбүз. Деги эле ошол кеп маданияты, сүйлөшүү маданияты деген эмне? Ошону биз алгач ачыктап алсак. Мен 22 жыл ошол журналисттер даярдоочу факультетте адабиятта мугалим болуп иштедим да, ошолорду окуттум. Анан ошол жерлер биринчи класстан баштап 11 класска чейин, биринчи курстан 4 курска чейин анан кеп деген анын стилдери деп эле кетет. Жөнөкөй нерсени түшүндүрбөйт. Жөнөкөй эле эмнеге 36 тамга 39 тууш экен. Анысыңарындай кеп эмне дей турган болсо, бул көзгө көрүнгөн жана акыл менен тааныган нерселердин баардыгы сөз аталыш болсо, аталыш сөздөр боло турган болсо, кружка, телефон, саат, Элиза, радио, микрофон деген сыяктуу. Ошону сүйлөм кылып колдоно баштаганда кеп болуп калат. Кепке айланат. Кепке айланат. Ал эми кептин маданияты болгондо ошону туура, көңүлдөгүдөй эреже адеби менен сүйлөгөндө бул кептин маданияты болот. Ай, жетим каякта жүрөсүң десе деле болот. Келип калдыңбы деп сураса да болот. Ушул жерден кеп, анан кептин маданияты деген зарылчылыктар келип чыгат. Кантип маданиятты сүйлөшүбүз? Кантип маданият сүйлөшүбүз керек? Ар бир маданият деген бул баягы үлгүсү, ар бир тармактын бийиктиги, адеби, сулуулугу болуп эсептелинет да. Ал нерсеге аябай чоң эмгек, аракет, билим, анан тартип менен жетишет да. Кептин маданияты деле ошондой. Көп эмгек, ошонун адептерин сакташ керек, билимди кеңейтиш керек, анан ошону практикалаганда гана кептин маданияты пайда болот. Эмнегедир эле бизде кептин маданияты Элиза эжекеге, журналистке Нуркыз Кадырбековнага же дагы бирөөгө керек деп ойлойбуз да. Кептин маданияты бардык адамга керек болгон универсалдык өнөр жана зарылчылык жана жашоодогу мамилелерди жөнгө сала турган күчтүү механизм. Кантип туура сүйлөшүбүз керек анда? Туура сүйлөөнүн өзүнүн эрежелери барбы? Бар. Туура сүйлөөнүн эрежелерин мындай теориялык жактан айтканда, эми баягы биздин көрүүчүлөргө оорулотпой, башын оорутпай, бул илим-поз эжеке ушинтип öğretкен дедиртпей жөнөкөй түшүндүрөйүн. Кептин маданияты жайында болуш үчүн негизи 3 багытта көңүл бөлгөн дурус. Ал биринчи ошол сүйлөнүп жаткан сөздүн теориялык жагы болуп эсептелет. Буга сөздүн байлыгы, сөздүн тууралыгы, тазалыгы, адабий тилдин нормасы, стилдери кирет. Ал эми анын техникалык жагы болгондо үн, тембр, тон кирет. Ал эми анын үчүнчүсү аны жеткирүүдөгү артистизм, эмоция, мимика, жест деген толук чоочу жагдайлар кирет. Бирок ар бири өзүнчө маанилүү. Бирөөсүн эле кылбай койсоң болбой калат. Мисалы жөнөкөй бир тамак жасаганда ошто ашты көп жейбиз. Анан эмнегедир ага күрүчмө эле сабыз элестетебиз да. Бирок анын сонун даамдуу болуш үчүн майды канча кошмогуң, эмнеден кийин саласың, эмнеден кийин канча мүнөттөн кийин ашты жабасың, суусун кайнатасың деген нерселер аябай маанилүү. Ошон үчүн сөз байлыгы же болбосо чечендик өнөр, оратордук өнөр дегенде сөздүн байлыгын гана элестетпеш керек. Калган эки техникасы менен кошумча элементтер сөзсүз маани берип караш керек. Демек, жогоруда сиз айтып өткөн 3 пункт, бул өтө маанилүү деп. Дагы бир азыр сөзүңүздө айттыңыз да, адабий тилдин нормасында сүйлөө, туура сүйлөө эрежелерине негизинен баш ийет-депчи. Демек, адабий тилдин нормасында сүйлөө дегенде биздин диалектилик сөздөр кайда калат анда? Анткени диалектилик сөздөрдү колдонсок, кеп маданиятын бузганга жатабы? Адабий тилдин нормасы деген бул жалпы бир мамлекеттин жарандары үчүн кабыл алынган официалдуу сүйлөшүүлөрдү ишке ашыруу үчүн атайын илим-поздор тарабынан кабыл алынган сөздүн кору болуп эсептелинет. Бирок ал адабий тилдин нормасы диалектилерден, говорлордон,
котормолордон, кабыл алынган сөздөрдөн, жаңы жасалган айкаш сөздөрдөн байыйт. Ошондо кээ бир мисалы саябан деген, дагы эмне деген сөздөр бар. Пахта чарбачылыгында агат деген сөз бар. Ошолордун бардыгы менен мамлекеттик тил байыйт. Бирок адабий тилдин нормасындагы нейтралдуу сөздөр менен сүйлөө конфликттин алдын алат, түшүнбөөчүлүктү жолго коет жана сиз тууралуу официалдуу, олуттуу адам экендигиңизден сигнал, портрет бере турган маанилүү фактор болгондуктан аны сактоо маанилүү. Албетте говорлорду колдонобуз, диалектини колдонобуз. Мисалы, сиз мен азыр эфирге чейин сүйлөшүп отурган Мырза Гапаровдун чыгармалары ошол говорлорду көркүнө чыгарып, адамдын ички образын ача алган детальдары менен маанилүү. Мисалы, Сынган кылыч романын окуп атсаңыз деле, Нүзүп өзүнүн говорунда сүйлөйт, Кокондуктар өзүнүн говорунда сүйлөйт. Бул анын образын күчөтөт жана тилди байытат. Таң калтырат. Ай, ушундай сөз бар экен да депчи. Ошондуктан аны жүйөсү болсо кабыл алса кылсак болот. Мисалы, тилчилердин арасында илимий, тарыхый деген сөздөр бул кыргыз тилинин нормасында дал келбейт. Бул орус тилиндеги какой деген сөзгө жооп берет. Красный, лучший деген сыяктуу. А муну Чыңгыз Айтматов колдоно баштаган дейт да, илимге ийди кошуп. Бүгүнкү күндө канча сонун өзүбүздүн нукура кыргыз тили ошол эле мезгилде адабий тилдин нормасында колдонуп аткан жаңы сөз болуп калды. Демек, диалекти сөздөрдү биз публика алдында, эл алдына чыкканда, сүйлөө речибизде колдонсок, эч кандай кеп маданиятыбызга жатпайт. Жатпайт, байыйт. Бирок биротоло ошол говор менен ойду жеткирип алуу анда адабий тилдин нормасын бузгандык болуп калат. Кээ бир сөздөрдү, кээ бир макалдарды, жаңы терминдерди кошуу бул чеберчилик. Баса, азыр айтып калдыңыз да, жанагы жергиликтүү элдин тили, кайсыл бир топтун тили, андан сырткары котормолор жөнүндө дагычы. Кыргыз тилине кээ бир сөздөрдү, терминдер болсун, кыргызча которуп атпайбызбы? Бирок колдонулбай калып атат да. Мисалы, меню деген сөздү аш тизмек деп котордук, аны көп эле колдонбой калдык. Кайра эле биздин сүйлөө речибизде менюду эле кирип калып атат. Велосипед деген сөздү шайтан араба деп котордук. Ушундай котормолордун зарылчылыгы барбы? Бар. Которуш керек. Ошону нукура ошол тилдеги варианты бар экендигин ар бир тилдин алып жүрүүчүсү жана колдонуучусу сыймыктануу менен билиш керек. Бирок канчалык деңгээлде сиңип кетмеги бул нормалдуу. Экөөнү тең колдонгон дурус. Мен эмнеге каршымын? Мен илимий терминдерди которо бергенге. Мисалы, оператор деген термин бар бизде. Аны шут деп которуптур. Эми көздү тартып аткан адамдай шут бери кара десең, шудуңдап деген сыяктуу башка сөзгө, элестип турган сөздөргө ыңгайт. Кайрылып көрбөйлү. Анан аябай бизде тарынып калат да. Анан мисалы смирно деген бар, ошону зыкыйгыла, чыкыйгыла деп которду. Эгерде зарылдыгы жок болсо, анда термин ошол бойдо эле калыш керек. Эгерде кабыл алынган сөздөрдөн тазалайбыз десек, анда тилибиз калбай калат. Эң бай деген орус тилинин жарымы француз тилинен кирген, англис тилинен кирген. Бизде деле терминдердин, илимдердин бардыгы грек тилинен кирген. Бирок Грецияга көчүп кетип аткан жерибиз жок да. Болгону түшүнүп ал. География. Гео бул жер, графия чиемин. Бул жерди чийүү тууралуу, жерди изилдөө тууралуу илим деп кой да. Географиянын негиздери деп айта бер. Өтө эле кыйналып бербей. Татаалдаштырганын кереги жок. Бирөө бир окумуштуу медициналык терминдерди китеп кылып чыгарган экен, өзүм кайра жанына орусчасын коюп алып окуп түшүндүм да. Могулар турбайбы депчи. Анчалык өзүбүздү кыйнабайлы. Бирок сиңип кеткендей кылса болот. Мисалы, тревога деген сөз бар. Бул ошону айгай деп. Айгайлаган чуу менен деп Манас эпосунда эле болгон бул деп которду эле, жакшы сиңип кетти, мага жаккан. Мисалы, жанагы прогноз деген сөз бар. Прогноз погоды деп коебуз, прогноз политики деп коебуз. Ошону табырка деп которушту. Сонун табырка болгондо бизде. Бул даана ошол болушу күтүлгөн чындык эмес, бирок табырка кыласың, көпчүлүк учурда дал келет деген сыяктуу. Эже анда кандай сөздөр ушинтип элдин баягы сүйлөө речине, кеп маданиятына сиңет дагы, кандай сөздөр сиңбей калышы мүмкүн? Биз аны алдын ала талдай алабызбы? Талдай албай калабыз. Ошон үчүн көбүрөөк котормо нерселерди сунуштай берген дурус. Алынып кетсе, ошол барып келсе, биринчиден тил байыйт, экинчиден нукуралуулукка жүз берет. Алынбай калса, анда термин менен параллелдүү колдоно берүүнү сакташ керек. Анын эч кандай зыяны жок. Зыяны жок. Мисалы, баягы кытайлык кыргыздар помидорду кызыл мылык дейт экен да. Ошол кызыл мылык деген нерсени биз деле өзүбүз жазып, өзүбүз үчүн кызыл мылык деп коет деп колдонсок болот. Бирок помидор кабыл алынган нерсе да. Эми помидорду ушу 20-жылдар орус келгенден бери колдоно баштасак, бүгүн кыргыздын сөзү болуп калды. Аккордеонду кантип которобуз? Ырыспай аны бир кыргыздын дагы улуттук аспабына айландырып коюптур. Аккордеон.
эми аны чертме созмо деп кантип которобуз. Ошондой боло турган болсо, сиңип кеткен болсо анда маселе жок. Көпчүлүгү азыркы учурда оратордук чеберчилик, чечендик өнөр, туура сүйлөө деген аябай мындай трендке десек болот, айланып кетпедиби? Үйрөнүшүбүз керек, үйрөтөбүз дегендер дагычы, туурабы? Анан бул абдан негизинен жакшы жашан деп ойлойм, жакшы көрүнүш. Анткени ар бир адамга туура сүйлөшүү маданиятын өздөштүрүү керек да. Кайсыл бир учурда речь деп кирген да, окуу куралдарына. Сүйлөшүү, сүйлөө речь деп кирген. Геп дегенде ошол, гептин орусчасы речь да. Анан кийинчерээк геп маданияты деген өзү татаал болуп атат деп сүйлөшүү маданияты деп өзгөрүлүп колдонула баштады да. Деги эле эмне зарылчылык бар, кимдерге керек? Көпчүлүк ойлошот да, сиз айтмакчы, бул Нуркыз эжеге керек, радио телевидениеде иштеген журналисттерге керек, же болбосо эл өкүлдөрүнө керек. Башкаларчы? Ушул жаңылган жери ушул болуп атат да. Мен кыргыз элинин наркына, салтына, кыйналганда бири-бирине кол сунган ынтымагына, намыскөйлүгүнө, берилгендигине, анан мындай бийиктигине баа берем. Жакшы жагы көп. Бирок ушу 2 чоң кемчилигибиз бар да. Кандай кемчилик? Биринчиси ушул ар бир нерседе эле күнөөлүүнү издей беребиз. Анан экинчиси мен моого уят эмеспи дейбиз да. Жок. Ар бир адам татыктуу болууга жоопкерчилик алууга милдеттүү. Мамлекеттик тилди сактоого ар бирибиз милдеттүүбүз. Болгону гарант президент конституция деп айтылат. Тилчилерди 23 сентябрь бул мамлекеттик тилибиздин маккам алган күнүн тил менен кесип кылып алектенгендерди куттуктайбыз. Жок, бири-бирибизди куттукташыбыз керек. Сенин тилиң бар, маккам алган, экөөбүз ушул мамлекеттин жараныбыз деп. Ушул биринчи кемчилигибиз, экинчи кемчилигибиз болуп эсептелет. Ушул экөөнү мен тег эле кабыл ала албайм да. Ошол эки нерсени жоюшубуз керек. Негизи сүйлөшүү маданияты мен башында айтып өткөндөй универсалдуу, керек өнөр болуп эсептелет. Чечендик өнөр деле, оратордук өнөр деле. Бул эл алдына чыгууга даярданган бир сонун этап болуп эсептелет. Ар бир адам үчүн. Ар бир адам үчүн. Эл алдына чыгуунун элементтерин ар бир адам аткарат. Биринчи, мисалы, кыздын колун сураганы барсаң деле сүйлөйсүң. Балдарыңа сабак өтөсүң. Өзүңдүн барып тургандан кийин, могу кружканы өндүрдүм эле, сатайын дедим эле десең да чыгарасың. Отелдер чогулушунда балаңа барып унчукпай отурсаң, сунушуңа айтасың. Эл алдына чыгуунун же болбосо жок деген дай байке могу ушул жерге токтотуп койбойсузбу деп элдин көзүнчө коомдук транспортто айтсаң деле бир элементин аткарып атасың. Андай болгон соң кеп маданияты ар бир адамга керек. Кеп маданиятын мага эле керек эмес, бул депутатка, президентке, журналистке, мугалимге керек, аларга уят деген үчүн бүгүн мамилелердин бузулушу нормалдуу көрүнүш болуп калды. Себеби туура эмес сүйлөп алгандан борулду. Эмне үчүн кепти сүйлөшүү маданияты десек кабыл алды? Себеби кепти өзүң менен өзүң сүйлөбөйсүң да. Бул коомдо бири-бирибиз менен байланыштын, коммуникациянын, деги эле коомдун мүчөсү болуунун, адам болуунун бир маанилүү бөлүгү катары кабыл алышыбыз керек. Ошон үчүн кыргызда киши болор кишинин киши менен иши бар дейт. Бул жашоо барды келди дейт. Мен өзүм эле иштеп, өзүмөн эле акчам, өзүмө топтоп, өзүмө сарптай берсем мага жетет, аябай кенен жетет. Мен сиздин көңүлүңүздү алып туулган күнүңүзгө барам. Анан сиз дагы бир жакын тууган өтүп кетсе ага салым кошосуз. Анан кийин бирөөнүн үй суу алып кетирсе ага кайрымдуулук кыласыз. Ушинтип отуруп акча чачылат, бирок кандай гана сезимдер. Кийин сиз кыйналганда ал кайра кайтып келет. Ал сиздин туулган күнүңүздү куттуктайт. Бул жашоонун көркү ошондой. Сүйлөшүү деле ошондой. Өзүң эле сонун сүйлөп алып эле, өзүң эле өнүгүп, мен сонун сүйлөйм деп отура берсең да болот. Бирок жаныңдагынын баары сүйлөшүү маданиятын сонун билсе, сага сонун эмоция болбойбу? Сен айткандай комплимент айтат, сен айткан комплиментти кабыл алат. Сага сын айтуунун адебин билет ал. Келип эле ушуңуз жакпайт дебейт. Ал башкача айтат. Ошондуктан бул ар бир адамга керек, бири-бирибизди чакыралы. Кээ бир бизге окшогон баягы көптөн бери сүйлөшүү маданияты эл алдына чыгуу боюнча тренерлер жаш чыгып келаткан окутам дегендер сынайт. Кече эле момунтип эле жүргөн анан мен деле окуган. Мен алысынан таптайм, бөлүшөм, керек болсо колдоп берем. Ал да үйрөтсүн. Ал өзүнүн тилинде. Ал өзүнүн чөйрөсүндө. Анын эмнеси жаман? Сүйлөшүү маданиятын дагы бир кишиге үйрөтсө жаманбы? Мен ошол чоң-чоң тренермин деп жүргөндөр менин курсуман келип окуса сүйүнүп, мендик не жардам, деги сага пайдалуу болот ал деп кабыл алам. Себеби
ушентишибиз керек да. Мен да бирөөдөн окушум керек. Эгер өзүмө жетпей мамиле атса. өтө маанилүү да. Мисалы үй бүлөдө чоңдор менен, өзүңдүн балдарың менен болгон тил бул биздин байлыгыбыз, пикир алышуу деп атабыз. Адамдын жан дүйнөсүнө пикир алышуу, мамиле менен кирип барабыз деп атабыз. Анан азыр айтып атпайсызбы? Бетине келип эле сынды айта койсо баардыгы кап болот, көңүл сынат дегендей ал жактары да бар да чынында. Мисалы пайгамбарыбыз Мухаммед ага саллаллаху алейхи деп коебуз. Ошол сахабалардын бириси кеч мончого баратыптыр дейт да. Анан сизге жолугайын дедим эле, бир жакшы тамак кылып коюн, үйгө келиңиз, мончодон чыккандан кийин келбейсизби деп. Анан келгенден кийин өзүндө тамак жок экен, ошо болгон кичине тамакты сахабага коюп коюптур дейт. Анан аны жедирип сыйлагандан кийин анан этегинде сизге окшогон такыба адамдарга көпчүлүк менен мончого барган жакшы эмес го. Негизи мончо өзү шайтанга жакыныраак жер деп айткан экен. Ошону айтыш үчүн акыркы тамагын берип үйүнө чакырып атат. Алардын башчысы, жетекчиси. Сын айтуунун адеби ушунчалык болсо, анда ар бирибиз тарбиялашыбыз керек. Колубуздагы адамдарга, мисалы мен мугалиммин. Мугалим болочокто мугалимдерди окуттум 22 жыл. Ошолорду да мынтип үйрөтөбүз да. Бири-бириңерге сабакты сындоодо биринчи жетишкендигин айт. Эчтеке таппай калса костюму сонун жарашыптыр, үнү сонун болуп атат, тиштери жылмайып, эчтеке сабагы 0 болуп калды. Анда ошону айт. Же болбосо басыгы сонун экен деп айт бирдеме деп. Анан сын айтасың депчи. Сын айтуунун адебин билген киши сүйлөшүү маданиятынан кабары бар. Ал киши башка бирөө киши менен көңүлүн орутуп алуудан, мамилесин бузуудан, конфликттин чыгышынан сактана алат. Негизи мен жеке пикиримде ушул кеп маданиятын, сүйлөшүү адебин, сүйлөшүү маданиятын өздөштүрүү менен өзүбүздүн эне тилге болгон мамилебизди көрсөтөбүзбү деген көз караш пайда болот да. Канчалык деңгээлде биз өз эне тилибизди сүйөбүз, эне тилибизде сүйлөп каныбыз, жаныбызга сиңген сезимдерди жакындар менен бөлүшөбүз дегендей. Кээде жерип коюшат го. Ошол учурда аябай итиркейин келип, капа болуп, бир ачууланып, бир чети анан көңүл оруп калган учур болот да. Чын эле биздин бул сүйлөшүү маданияты өз эне тилибизге болгон мамилебизде турабы? Ооба. Бизде ушундай го, ак окуй деп эле мамлекет сындап анан күнөөлүү десе эсептеп коебуз го. Президент кыймылдаса болмок, тиги комиссия деген отурат, могу ректорчу, илимдер академиясычы депчи. Ар ким өзүнүн ком алдындагы, үй бүлө алдындагы жана ошондой эле мамлекет алдындагы вазыйпасына алы жеткен ишти аткарган болсо, анда жашообуз жакшыраак болмок жана жеңилдемек. Ар бир адамдын мамлекет жана мамлекеттик тил астындагы бир чоң милдети, парзы, бул аны так, туура, даана, түшүнүктүү жана башка улуттун өкүлдөрү жана кичүү мун аны угуп туруп сүйлөгүсү келип кеткендей деңгээлде сүйлөсү. Анан мага бийлик берип койсо, мага акча берип койсо, мен өнүктүрмөкмүн деген бул алсыз адамдардын иши. Сонун сүйлөңүз. Сонун карап туруп, сизди карап туруп сүйлөгүсү келип кеткендей болсун. Ушундай бир чоң энелер бар. Чоң апалар бар. Окуган деле эмес, диплому деле жок, бриллиант сөйкөсү деле жок, алардын Инстаграмда канча да катталуучусу деле жок. Бирок жанында отургандан да жабайсың. Эмнеге? Сүйлөшүү маданиятын, наркты, үндү билет. Эмне деп айтышты билет, ошон үчүн аларды куда күтүүдө мамилелешүүдө. Же болбосо кыздын колун сурап барууда. Же эки үй бүлө ажырашып баратса жараштырууда. Же эки эл чабышканда ошого нарк катары алып чыгышат. Эмнеге? Дагы айтам, анын кымбат көйнөгү жок, кымбат машинеси да жок. Балким колдоруна тырыш түшүп, бетиндеги тырыштар жөөк-жөөк болуп калды. Акыркы жолу салонго качан барган эсинде жок. Бирок ал аял же ата барктуу эмнеге? Сүйлөшүү маданиятын билгендиги үчүн. Ушул жерден келгенде канчалык сөз маданиятына туура сүйлөө коомдо маанилүү экендигинин ажарышан кайт дагы бир. Демек сен оозуңдан чыккан ар бир сөз сенин кадырыңды, ким экениңди билдирет. Албетте. Сөз адамдын автопортрети деген жанагы тиянакка келсек болот экен. Мындайба, адамды кымбат жана арзан көрсөтүүчү адаттар болот. Адамды арзан көрсөтүүчү адаттар эмнеден башталат десе, биринчи эле сырткы келбет адаттар деп айтылат. Экинчиси эле сүйлөгөн сөз. Ошон үчүн кыргызда жылкы кишинешкенче, адам сурашканча деп айтылат. Сураганча эле. Ай, кандай бала чака аманбы, арыбаңыз демдүү сөзбү, былтыркыдан бүгүн ажарыңыз ачылып турат деген сөз бөлөк. Же болбосо, шо, эмне болдуңуз? Карып кетипсиз го, тооба. Сизди жаш кезиңизде көрүп ушундай болот, ишенбейт элем деп айтса болот. Же болбосо, эмне арыктап кеткен? Ооруп атасызбы?
деп сурашса болот. Ушунун бардыгы анын автопортрети. Ошол тууралуу балким сырткы келбети, турган баягы уланат да адамды арзан көрсөтүп же кымбат көрсөтүп ак сөөк адаттар. Жакында эле бир ак сөөктү талкуулабадык го. Ал сөз аябай мода болуп кетпедиби? Тренд болуп кетти. Ошолордон баягы тулку боюң дейт, мүнөзүң дейт, кийгениң, турганың, анан баягы өзүңдүн ишенимдүүлүгүң деген сыяктуу уланып кете берет. Ошонун эң чоң бөлүгү чачтагы болот. Бирок сүйлөгөн сөзүң менен узатат. Ошо сырткы келбетиң тулкуң менен тосуп алышы мүмкүн. Бирок сүйлөгөн сөзүң менен узатат андан ары. Сен аны менен дос болуп каласың, тааныш болосуң, көрүшөсүңөр мындан ары. Ал сенин адам эмеспи деген. Эжем ошол жерде бир нерсени аныктап алалы. Айткан сөзү менен кылган иши дал келбейт. Укмуш кооз сүйлөйт. Ой, бардыгы сонун. Бирок бир да жасаган иши дал келбейт. Андан көрө жасап эле жүрөлү, мейли сүйлөбөсөк дагы деген сыяктуу көз караштар дагы бар да, мындай бири-бирине көлөкө түшүрүп койгончу. Бул боюнча демек адам айткан сөзү таасирдүү болуш үчүн оозунан чыктыбы жасаш керек деген нерсеге барышыбыз керек. Ушул боюнча бир аябай чоң алым бирөөнүн баласы өтө көп кант жегенден улам ага дейт, азыркыча айтканда ошо кант диабети оорусуна чалдыккан окшойт да. Жебе десе укпаптыр энесин. Анан ошо алымга айтып койчу, сиз 40 күндөн кийин келиңизчи деп, анан бир ооз айтса эле бала жебей калыптыр дейт. Сиз бир ооз айттыңыз, бала жебей калды, ошон үчүн 40 күн күтүшүм керек беле, балам канча ден соолугу кетти десе, 40 күн мурун сиз келерден мурун өзүм бал жеп алдым эле. Балага сөзүм татымдуу болуш үчүн өзүм тазаландым деп айткан экен. Анысың арындай антип кооз сүйлөгөн, жанына киши тура албаган жалтырак адамдар болот, бирок анын сиңими болбойт. Алынышы болбойт. Себеби бир-эки өзүнүн амалдарынан улам ал сөздөр алынбайт жана адам кадыр баягы наркын таппай калат да. Андайлар деле бар. Эми жаман сүйлөгөндөн көрө ошондойлор да болсун. Бирок сиңими болбойт. Бул тууралуу бир жакшы тамсил бар го. Короз дейт, өзүнчө бир дейт, калыс болуптур дейт. Калыс болгондон кийин булбулду баары эле сени макташат. Бир шаңшып сайрачы, мен сага баа берейин дейт, колун аркага алып коюп басып кетиптир дейт. Анан булбул дейт, гүлдүн кооздугун дейт, күндүн батып баратканын, таңдын аткандагы шоокумун дейт, жанагы суунун булактын аккан шылдырын кошуп дейт, 1000 түрлүү ырдаптыр десе. Деп токтоп, көп эле нерсени коштуң, ушул эшектин кыйкырганынан да бир кошуп койсоң, өнөрүң толук болмок экен деп айтат. Кээде ушундай калыстарыбыз да бар. Кээде короздор сизди баалап, анан булбулдук өнөрүңүздү эшектин айкырганына теңеп койгон болсо, анда капа болбой андан нары жашооңузду уланта беришиңиз керек. Ал учурда бирок аяк капаланасың, кантип капа болбой коюуга мүмкүн, Болгону анын короз экенин түшүнүп коюш керек. Короз экенин түшүнүп коюу керек. Короздун колунан бир эле нерсе келет, анда пайдалуу нерсеси бар, эртең менен бизди ойготот. Ал жагы бар. Ошол эле бар, ошону кабыл алып коюш керек. Эже, оратор деген түшүнүк аябай коомдо кеңири жайылды да. Анан биз азыр риторика, оратордук чеберчиликти окутуп жүрбөйбүзбү? Байыркы Грециядан келди да, анан кыргыз маданиятында болсо байыркы элдик ооз эки чыгармачылык мезгилден баштап келе жатат, Манас эпосубуздан дагы айтабыз дегендей. Айтайын дегеним, ораторду чечен деп кабыл алуу мүмкүнбү? Ошол боюнча сиздин пикириңизди угуу мен үчүн аябай маанилүү болуп турат. Албетте, оратор, чечен экөө баягы котормо сыяктуу, синоним сыяктуу эле бир сөздөр. Анан мен ушул убакка чейин өзүм чечендик өнөр боюнча сабак бергенде, эл алдына чыгуу боюнча сабак бергенде, чечендик өнөр Грециядан башталып бизге келди деп эч качан айтпайм. Болгон алар биринчи жолу жазма маданияты сакталып калгандыгы үчүн ошол жерде риторика деп баягы сахналарда эл алдына чыгууну практикалаган экен, ошол жерде башталган экен деп тарыхта гана жазылып калган үчүн гана. Мисалы, Олимп тоосунда биринчи жолу олимпиадалык оюндар башталган экен, бирок Греция олимпиаданын эң кыйыны деген түшүндүрбөйт. Ошол сыяктуу эле болгону бул тарых ошол жерден келиптир деп. Чечендик өнөр бизде андан мурунураак болгон. Ага чейин эле жашаган. Биздин мамлекеттүүлүгүбүз 2200 жылды караттап аткан болсо, демек ошондой эле башкаруу, нандыруу, бирибиз менен тил табышуу болгон. Жеңи жок деген дейт, булбулдун кооздугун 3 күн ырдаптыр дейт. Манас бир эле адамдын наркын, баатырлык аркылуу бүтүндөй мамлекеттин салтын, автопортретин, мамилелерин, жашоосунун көркөм энциклопедиясын тартыш үчүн 500 000 сапты бир киши айтыптыр. Мунун 52 варианты бар. Анан ошол киши чечендик өнөрдү Грециядан үйрөнүшү мүмкүнбү?
жок, бул бизде бар. Ал түгүл грек жаңгагы деген жаңгак биздин Арслан бабтан баргандыгын биз уламыштардан ооба айтып жүрөбүз. Бардык фактылар бар. Болгон тарыхый жазылып калган булак гана жок. Ошондуктан биз бир нерсени ишенишибиз керек. Чечендик өнөрү бар. Экөө бир жана чечендик өнөрдүн наркы салты бийигирээк турат. Оратор менен чечендиктин бир карайбыз. Бир. Анда кандай карасак болот? Жиренче чечен оратор болгон десек болобу ошондой? Же болбосо азыр аябай баягы сөздү кынап сүйлөгөн инсандарды биз оратор деп, жакшылыктарда болсун, башкаларда болсун, сөз байлыгы кеңири, сөз мөөр инсандарды оратор деп коебуз го. Аларды чечен деп атаганга болобу? Чечен дагы оратор деп айтасыз. Мисалы, самолет, учак деген сыяктуу эле да. Самолетко түшсөк синоним сыяктуу эле, котормо сыяктуу эле бирдей кабыл алынат. Мисалы, Айтматов Саякбай Каралаевди 20-кылымдын Гомери деп айтылат да. Бул Гомер мурунураак жашаган үчүн эле, Гомер кыйын болгон үчүн эмес. Керек болсо гректер Гомерди биздин Саякбайыбыз деп атап алса болот. Себеби Саякбай андан алда канча көлөмү чоңураак, анда канча мааниси тереңирээк манасты айтып атпайбы? Биз ушу бирөөнү көтөрмөлөп, бирөөнү алып келип үлгү тутканга эле устабыз. Бир тазалыкты айтсак, кошуна мамлекетти айта беребиз. Бирок биздин дилдин тазалыгы, нарыктын тазалыгы, жайлоону тазалаганбыз. 7 кадам дарыядан ары барып туруп бетин жууган нарыкты да айтышыбыз керек да. Бирөөнүн жери шыбырып койсо, ушуну эле айта бербейчи? Бирөөнү үлгү тутканга эле устабыз. Эже анда мындай бир талаштуу маселе чыгат да. Сөз жаттап, макалдатып, окумуш урудай тизип, анан элге чыгып сүйлөгөн адамдар жана нар жагынан тартууланган дээринде бар чечен инсандар да, мисалы Төкмакындар болсун, сиз айтып жаткан ошол манасты айткан манасчылар болсун, экөөнүн деңгээлин бирдей карап калабызбы анда? Ал кишиге да чечен, бул кишиге да чечен деген көз карашты калыптандырса. Ооба, экөө бирдей деңгээлге жетип аткан болсо, биринчисине Кудайым берген таланттын 90% бар. Аны 1% эмгек менен бекемдеген үчүн, жөн эле таштап койбой, кайра кайтып манасты өнүктүрүп айткан үчүн ал ошол өнөрдүн ээси. Экинчисинде талант 11% берилгендигине карабастан 90% аракеттенгендиги үчүн ошол нерсеге жетип атат. Бирок бир нерсени билиш керек. Эки адам, эки талант, эки нерсе бирдей болбойт. Биринин артыкчылыгы, биринин өзгөчөлүгү болот. Ал түгүл, мисалы, аалымдарда да айтат да, эки аалымдын илими бирдей болсо, кимиси имамдык өтөтсө, баары бирдей болсо анда бой uzun өтсүн деп айтылат да. Бир жерден айырмасы болот. Ардактуу телекөрөрмандар, урматтуу биздин радио каармандар, сиздер менен бүгүн биз кезектеги подкастты сунуштадык. Бүгүн ушул сүйлөшүү маданияты, тил байлыгы, өз эне тилибизге болгон мамиле, үй бүлөдө аны туура колдонуу, мамиле куруу, ушул жөнүндө кененирээк баарлаштык деген ойдомун. Балким сиздин көдөнүңүздөгү бир топ суроолорго жооп алып берген болсок, анда максатыбызга жеткен болобуз. Эгерде андай болбосо, суроолорду дагы калтырып коюңуз. Биз кийинки чыгарылышта Нуркыз эжени дагы бир эфирге чакырып, мына сиздердин көдөндөгү суроолорго жооп алып берүүгө аракеттенели. Анткени Нуркыз Кадырбекова буга чейин мына илимпоз, филолог катары, журналист катары, мындан сырткары албетте педагог, мугалим жана өзү 5 баланын энеси катары дагы, көп баланы тарбиялаган инсан катары дагы сүйлөшүү адеби жөнүндө бир топ өзүнүн эмгектерин жасап келе жаткан үлгүлүү айымдардын бири. Эже, бүгүнкү эфирибизге келип бергениңизге чоң рахмат. Эми мынакей биз ушунча убакыт сүйлөштүк, мунун баардыгы мамлекеттик тилде, өз эне тилибизде. Өз эне тилибизге болгон биздин караңызчы дидар, куштарлыгыбыз, сыймыгыбыз жана албетте мамилебиз деп билем. Андыктан алдыда биздин мамлекеттик тил күнү баарыңыздар дагы бир рет куттуктоо менен сизге дагы мен микрофон узатайын. Урматтуу элим калкым, барды баалаган жерге бакыт байыр дейт да. Бакыт баалаган жерге байыр болот экен, ошол жерде жашагысы келет экен. Жүздөгөн башка мамлекеттерден айырмаланып, Кудайга шүгүр, өзүбүздүн аймагыбыз бар, бүтүндүгүбүз бар, туубуз эл берип атат, анан мамлекеттик тилибиз бар. Ошонун макамын белгилеп койгон экенбиз биринчилерден болуп, бул КМШ өлкөлөрүнүн ичинен. Ошого 35 жыл толуптур. Ошол кут кылсын. Ошол сүйлөп турганга, баарлашканга мамлекеттик тилибиз, анан бир баш бириктиргенге мамлекеттик желегибиз желбирей берсин. Анан башкалар менен дүйнөлүк деңгээлде алакалашып, өзүбүздүн кыргыз экенибизди билдирип,
экономикабызды өнүктүрүп дүйнөлүктүн өнүгүшүнө салым кошконго мамлекетибиз тынч болсун, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө аманчылык болсун, илимдер жугумдуу болсун, жакшы кабарлар менен, жакшы сөздөр менен баарлашып, сүйлөшүп, сурашып туруп, Кудай бизге ар күнү насип эткен болсун. Чоң рахмат, келгениңизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Кезектеги подкасттан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.